Балдар, биз анда бүгүнкү темага тест иштеп көрөлү. Тесттин биринчи суроосу мамыча түрүндө бөлүү кайсы разряддан башталат? Асы бирдиктен башталат, Бсы төмөнкү разряддан, Всы жогорку разряддан. Кана балдар, эстеп көргүлөчү, мамыча түрүндө бөлүүнү кайсы разряддан баштайт элек? Ооба, жогорку разряддан баштайбыз. Анда экинчи суроону карайбыз. Бөлүү амалын аткарып жатканда ар бир бөлүнүп жаткан разряддар эмне деп аталат эле? Кана эстеп көрөлү. Демек, Асы толук эмес бөлүнүүчү, Бсы тийинди, Всы мамыча түрүндө деп берилиптир. Кана силердин оюңар боюнча кайсы варианты туура? Ооба, А варианты. Аны биз биринчи толук эмес бөлүнүүчү деп атайбыз, Анда үчүнчү суроону карайбыз. Саноогунун башталыш чекити кайсы сандан башталат? Асы 1 санынан, Бсы 0 санынан, Всы жогорку разряддан. Ойлонуп көргүлөчү. Албетте, саноогу дайыма 0 санынан башталат, Анда биз 4-чү суроону карайбыз. Тийиндинин канча орундуу чыгаарын алдын ала кантип аныктасак болот? Асы биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн аныктасак болот. Бсы ондуктардан аныктасак болот. Всы келип чыккан сандан билсек болот. Кана силердин оюңар боюнча кайсынысы туура? Ооба, биринчи толук эмес бөлүнүүчүдөн биз канча орундуу сан чыгаарын билсек болот, Азаматсыңар балдар.